Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Казакстанга Кыргызстандан аскерлик күч жөнөтүү боюнча оюну Facebook аркылуу билдирди. Анда: урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, боордош коңшу Казакстанда болуп жаткан жагдай боюнча ар ким ар кандай ой пикир айтып, 20-30дай популист жаран жеке кызыкчылыктары үчүн ушундай трагедиядан өздөрүнө пиар жасап калайын деген максаттарды көздөп, агуйдун алдына чыга калышты. Менин сиздерден суранарым, мындай трагедиядан арзан пиар кылгандан алыс болуңуздар. Силер эле мекенчил, акылдуу болуп, биз болсо көчөдө жүргөн адамдар эмеспиз. Биз дагы жети өлчөп бир кесип жатабыз. Биз армиябызды митингге чыгып жатышкан казак бир-туугандарды аткыла деп жиберип жаткан жокпуз. Өз элин атпаган аскерлерибиз казак бир-туугандарыбызды дагы атпасына терең ишенебиз. Тескерисинче туруктуулукту орнотконго жардам берге деп жөнөп жатабыз. Кандай жардам? Азыр ушул тапта Казакстанда көптөгөн мамлекеттик стратегиялык мекемелери кайтаруу күчтөрү жетишпей турган мезгил экен. Бизден жардам сурады, биз жардам беришибиз керек. Анткени Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу мүчөсүбүз. Келишимге мурда эле кол коюлуп, жогорку кеңеште ратификациядан өткөн экен. Кайсы жерге барышат, кандай мекеменин кайтарат жана башка маселелерин баарын такташып алып, анан жардам берели дедик. Айрым депутаттар дагы популисттердин айынан каршы пикирлерин айта башташты. Урматтуу депутаттар, каршы болбогула деп суранып кетет элем. Кам санабагыла, азыр Казакстанда абал турукташып калды. Ошентсе да колубуздан келген жардамыбызды берип коелу. Коңшуларыбызда тынчтык, бизде дагы тынчтык болсун, деди президент Садыр Жапаров.